Мамыралы Ишбаевдин күндөлүк жумуштарынын көп бөлүгү сүрөтчүлүк менен өтөт. Үйүнүн бир бөлмөсү анын өнөрканасы десек болот. Жаштайынан аталган өнөргө кызыгып, кийинчерээк өркүндөтүү үчүн атайын окууну аяктаган. Каарманыбыздын тарткан сүрөттөрү ажайып сулуулукту жаратып, чарчаганда калеминен жаралган сүрөттөрү менен эс алат. Сүрөтчүлүк ал үчүн оор жумуш сыяктуу эмес, тескерисинче кандайдыр бир эс алуу тартуулайт. Бул сүрөтчүлүк чыгармачылык эми мен үчүн бул жашоодогу күнүмдүк турмушумдагы тамагым сыяктуу, азык сыяктуу болуп калды да. Бул ар күнү иштебесем бир курсагым тойбогондой болот да. Дайыма жумуштан бир ишти баштап коюп, мисалы бул чыгарманы баштап койсом, ошол окутуучулук сабагым бүткөндөн кийин бияка тезирээк келгенге ашыгам. Себеби мени бул жерде чыгарма күтүп атат. Шуну аягына чыгарышым керек деп да. Бул эми баягы көп жыл иштей бергенден кийин адамда ушундай бир адатка айланат экен да бул. Мунсуз мисалы кичине өзүң ден соолугуң начар болуп же бир жерден көңүлүң чөгүп келген болсо дагы ушу өнөрканага чуркайм. Кирип туруп ушуну иштегенден кийин кадимкидей айыгып кетем да. Эмгектерди жаратууда өзүнө тиешелүү шарттарды түзүп алып, ар кандай жанрларда иштөөгө бел байлайт. Натюрморт жанрында көбүрөөк иштеп атам да азыр мен. Себеби мына көз кичине начар болуп калгандан кийин эменин жардамында, лупада ушунун жардамында иштегенде мага кыймылсыз коюп койсом, предметтерди, заттарды коюп туруп, кыймылсыз коюп туруп анан иштейм. Мындай өзгөчө кол сүрөттөрдү тартуу, жаратуу көпчүлүгүнүн эле колунан келе бербесе керек. Мамыралы агайдын эмгектери мына ушундай өзүнүн үйүнүн бир бөлмөсүндө күнүмдүк жумуштары өтөт, ага өтө чеберчилик менен киришкен каарманыбыз сиздер көрүп тургандай эле кооз сүрөттөрдү күн сайын жаратуунун үстүндө. Каарманыбыз таланты менен биргеликте окуу жайда кесиби боюнча окутуучу болуп эмгектенип келет. Ар кандай сынактарга дагы калбай катышып турат. Бул ирет Ош мамлекеттик университетинде уюштурулган. Ошму боектордо деп аталган студенттер менен окутуучулардын сынагына катышып, өз эмгектерин койгон. Эң негизги ишибиз мына бул жерде турган жумушубуз болду. Бул Ошмуда билим майрамы деген темада атайын бир тема коюп композициялык чыгарма жараттык. Бул чыгарманы ушул 1,5 ай, 2 айдын ичинде бүттүк да. Аны жаратыш үчүн биринчи биз имараттардын өзүндө эле тартып койсо болот болчу, бирок бизге ушул актуалдуу тема катары көрүндү да, актуалдуу. Себеби Ошмуда дайыма ар жыл сайын өтүп жүргөн ушул билим майрамы болот, билим күнү белгиленет. Ошолдо ар кайсы факультеттерден бардык элдер топтолуп ушул жерде окутуучулар жамааты, жаңы келген окуучулар мектептерден келишет, ата-энелер келишет. Өзүнчө эле бүт чоң жакшынакай билим майрамы болот да. Анын сынакка койгон эмгеги көпчүлүккө жаккан. Анан көп жылдык эмгеги текке кетпей, комиссиялар көрүүчүлөр мыкты экендигин белгилешип, сыйлыкка татып олтурат. Бул багытта каарманыбыз башка орунду алам деп ойлогон эмес. Албетте аракет жасайбыз, бирок ойлогон эмесмин да. Биринчилик болуп калары жөнүндө биз ойлонбогонбуз, бирок аракет жасаганбыз биринчиликти алганга. Бул конкурстун бир жакшы жагы жакшы экен. Мына ушундай конкурстарды биздин ректорат уюштуруп тез боло баштады. Искусство менен маданиятка көңүл бургандыгы абдан жакшы болуп атат да азыр биздин Ошмуда. Эмгеги акталып, мээнети даңкталган каарманыбыздын 40 жылдык үзүрү, тажрыйбасы башкаларга дагы чоң ишенимди жарата алды.